لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 40 hadis jananın düşündürmesi. 13. hadis. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'nin kızmatçısı Abu Hamza Anas ibn Malik radıyallahu anhu rivayet kılgan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Silerden eç kimiңер özüne kağlagan жақшылықты başka musulman bir tuğanına kağlamayınca toluk imandуу bolboyt. Buhari jana Muslim. Hadistin düşündürmösü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin imandуу bolboyсуңар деген sözü imanыңар толук болбойт дегенди түшүндүрөт. Өзүнө жакшы көргөн нерсени башкаларга каалабаган адамдын иманы толук эместигин айткан. Ал адамдын иманы толугу менен жокко чыгарган эмес. Анткени өзүнө каалаган жакшылыкты башка мусулман бир тууганына каалабай коюу менен ал адам имандан чыгып кетпейт жана динден кайткан болуп дагы эсептелбейт. Чындыгында бул хадисти Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мусулман адамдын иманы толук болуусу үчүн гана насаат катары айтып кеткен. Иман бул келме сөзүн тил менен айтып жана аны иш жүзүнө ашыруу. Ал эми имандын орду жүрөктө, тилде жана дене мүчөлөрүндө болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: имандын 70тен ашуун бутакчасы бар. Алардын эң жакшысы ла илаха иллаллах. Ал эми эң төмөнкүсү жолдо зыян берген нерсени алып коюу. Уялуу дагы имандын бир бутакчасы. Сахих аль-Жами. Мусулман адам өзүнө каалаган жакшылыкты башка мусулмандарга кааламайынча жана өзүнө жамандык каалабагандай эле башкаларга да жамандык каалабаса, анда анын иманы толукталат. Хадистен алынган пайдалар. Биринчи, эгерде адамда кандайдыр бир сыпатында же мүнөзүндө кемчилик болсо, ошол нерсени жокко теңесе болот. Мисалы, бир адам жаман сөз сүйлөсө, андага уятын жок экен деп айтылат. Бирок бул жердеги максат анын уяты таптакыр эле жок дегенди билдирбейт. Бул хадисте деле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям имандуу болбойсуңар деп толук имандуулукту четке какты. Экинчи, мусулман адам өзүнө жакшы көргөн нерсени башка мусулман бир туугандарына да жакшы көрүүгө милдеттүү. Анткени мусулман өзүнө милдеттүү болгон нерсени таштаса же иманын кемиде турган нерсе кылса, анда ага иманы жок деп да айтыла берет. Бирок анын иманы биротоло жок болуп кетпейт. Үчүнчү, көрө албастыктан тыюу. Эмнеге дегенде көрө албас адам өзүнө каалаган жакшылыкты башка мусулман бир тууганына каалабайт. Тескерисинче андагы болгон Аллахтын неаматтарын жок болуп кетүүсүн каалайт. لم أدر من أين